Көрүп тургандай бул жерде эки фигура берилген. Алар бир канча бөлүктөргө бөлүнгөн. Бул жашыл түстөгү квадрат канча бөлүккө бөлүнгөнүн эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бөлүккө бөлүнгөн. Анда мен 9 деп жазып аламын. Себеби бул квадраттын бир канча бөлүгүн бул жашыл түстөн башка түскө боеп көрсөтөмүн. Мисалга, мен бул жерден бир бөлүгүн күлгүн түскө боёдум. Анда бул жерде эмне деп атаймын? Бул жерде мен 9дан 1 деп атаймын. Себеби бул квадрат жалпысынан 9 бөлүккө бөлүнгөн, анын бир бөлүгүн боеп койгонумда мен 9дан 1 деп көрсөтөмүн. А эгерде мен башка бөлүктөрүн дагы бул түстө боёй турган болсом, анда кантип көрсөтөмүн? Мисалга, бул жерде дагы боёдум. Кийинки бөлүктү дагы боёюн, дагы бир бөлүктү боеп көрөйүн. Мисалга, бул жердеги бөлүктү боеп коеюн. Анда мен бул жерде бул квадраттан жалпысынан канча бөлүктү боёдум? Мен бул жерде биринчи бул бөлүктү боёгонумда дагы 9дан 1 бөлүгүн боёгон боломун. Себеби бул бөлүктүн өзү дагы негизинен жалпы квадраттын 9дан 1 эле бөлүгүн түзөт. Анда бул бөлүк деле 9дан 1 бөлүгүн түзөт. Бул жерди дагы 9дан 1 деп атайбыз. Себеби бул жер дагы бул квадраттын бир гана бөлүгүн түзөт. Анда жалпысынан мен канча бөлүктү боёдум? 1, 2, 3, 4, 9дан 1, 9дан 1, 9дан 1, 9дан 1. Жалпысынан 4 бөлүктү боёдум. Анда мен бул жерде 9дан 4 деп көрсөтөмүн. 9дан 4. Себеби жалпысынан бул квадрат 9 бөлүккө бөлүнгөн, анын 4 бөлүгүн боеп койдум. Анда эмесе кийинки фигурага өтөлү. Бул жерде тик бурчтук 1, 2, 3, 4, 5 бөлүккө бөлүнгөн. Анда бул тик бурчтуктун дагы бөлүктөрүн башка түскө боеп көрсөтөлү. Мен бул тик бурчтуктун бир бөлүгүн боёгонумда, анда бул жер 5тен 1 бөлүгүн түзөт. 5тен 1 бөлүгүн боёдум. Дагы башка бөлүгүн боеп көрөмүн. Мисалга, бул жерде дагы боёюн. Бул жерде боёдум. Анда бул жерде дагы. Жалпысынан мен бул бөлүнгөн ар бир бөлүктү боеп чыктым. Анда бул ар бир бөлүк негизинен эмнени түшүндүрөт? 5тен 1ди. Себеби ар бир бөлүк өз алдынча бул тик бурчтуктун 5тен 1 бөлүгүн түшүндүрөт. 5тен 1 бөлүгүн. Жалпысынан мен канча бөлүктү боёдум? 5тен 5 деп көрсөтөмүн. Бирок карап көрө турган болсок, мен бир тик бурчтукту 5ке бөлүп, бардык бөлүгүн боеп койдум. Анда мен бул жерде 5тен 5 деп жазып көрсөткөнүм бул бүтүн дегенди түшүндүрөт. Эгерде мен бул тик бурчтукту бөлбөй туруп деле боеп койсом болмок. Себеби мен азыр деле аны 5 бөлүккө бөлүп, анын ар бир бөлүгүн, башкача айтканда бардык бөлүгүн боеп койдум. Анда 5тен 5 бул бүтүнгө барабар. Бул жерде көрүп тургандай, бул жердеги фигуралар дагы бир канча бөлүккө бөлүнүп, алардын баары кызыл түстөр менен боелуптур. Анда видеону токтотуп туруп, бул бөлүнгөн ар бир фигура кандай бөлчөктү туюндура тургандыгын өз алдынча жазып көргүлө. Андан кийин биргеликте бул фигуралар кайсы бөлчөктү туюндура тургандыгын биргеликте жазабыз. Анда эмесе кеттик. Алгачкы бул тик бурчтуктан баштайлы. Бул тик бурчтук 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлүккө бөлүнгөн. 6 деп жазып алабыз. Анын канча бөлүгү боелгон? 1, 2, 3, 4 бөлүгү кызыл түскө боелгон. 4 деп жазып алабыз. Анда кийинки тегеректи карайлы. Бул тегерек 1, 2, 3, 4, 5 бөлүккө бөлүнгөн. 5 деп жазып алабыз. Анын 1, 2, 3, 4 бөлүгү боелгон. Башкача айтканда 5тен 4 бөлүгү боелгон. Кийинки 3 бурчтукту карайбыз. Бул 3 бурчтук 2 бөлүккө бөлүнгөн. 2 бөлүккө бөлүнгөн. Анын канча бөлүгү боелгон? 2 бөлүгү тең боелгон. 2 бөлүгү тең боелгон. Анда биз эмне деп атайт болчубуз? Бул бөлчөктү бүтүн деп атайбыз. Бүтүн.
Анда кийинки фигураны карайлы. Бул жерде 1, 2, 3, 4 бөлүккө бөлүнгөн. Бул жерде биз 4 бөлүккө бөлүнгөн деп жазып алабыз. Анын 1, 2, 3 бөлүгү боюлуптур. 3 бөлүгү боюлуптур. Бирок бул жердеги эске сала турган болсок, бөлчөк түрүндө жазуу үчүн биздеги нерсенин баардык бөлүктөрү бирдей бөлүккө бөлүнүш керек болчу. Ал эми бул жерде болсо бирдей бөлүккө бөлүнбөй калган. Анда биз бул жерди бөлчөк түрүндө көрсөтө албайбыз. Бул бөлчөк түрүндө жазыла албайт.